Илгери бир кемпир чал болуптур. Кемпирдин да кичинекей кызы бар, чалдын да кичинекей кызы бар. Кемпир өгөй кызын акырын басса аскак деп, каттуу басса таскак деп кылдан кыйкым табат. А өз кызы эмне кылбасын, акылдуум деп алкап, көкүлүнөн сылап турат. Өгөй кыз таң атпай малга чөп салып сугарат, отун жарат, суап келет, мешке от жагып, үйдү мизилдете шыпырып тазалап койсо да өгөй эне жактырбайт. Ороон деле улуу булуп басылат го. Өгөй кемпир бир өкүрүп баштаса, басылмагы тозок. Ошентип мастан кемпир өгөй кыздан кутулуштун амалын тапты. Бар чал, алдагы кызды көзүм экинчи көрбөсүн. Кайда алып барсаң ошол жака алып бар. Токойдон ортосуна кычыраган аязга калтырып кайт, дейт кемпир чалына. Чал ары карап ыйлап, бери карап кейип, кемпирдин кебине айла жоктон көндү. Чананы атка чегип, айланайын кызым, чанага отур, дейт да бечара кызды токойдогу бийик карагай түбүнө калтырып кайтты. Чалдын кызы карагай түбүндө калтырап титиреп үшүп олтурат. Бир маалда караса, анча алыс эмес жерде аяз чал карагайдан карагайга аттап, бутактарын кычыратып, тырсылдатып келатат. Анан ал кыз отурган карагайдын жанына токтоп, кыздан мынтип сурайт. Сен үшүгөн жоксуңбу, бийкеч? Үшүгөн жокмун, аяз ата. Үшүгөн жокмун, чоң ата. Аяз чал эңкейип, мурдагыдан да каттуу аяз чачат. Үшүгөн жоксуңбу, бийкеч? Үшүгөн жоксуңбу, сулуу? Кыз араң оозун кыбыратып жооп узатат. Үшүгөн жокмун, аяз ата. Үшүй элекмин, чоң ата. Аяз чал андан да ылды эңкейип, андан да каттуу ызгаар чачат. Үшүгөн жоксуңбу, бийкеч? Үшүгөн жоксуңбу, сулуу? Үшүгөн жоксуңбу, быйдыгый? Кыз муз болуп тоңо баштаган. Эптеп-мынтип шыбырайт. Үшүй элекмен, айланайын, атаке. Ошондо аяз чал кызды аяп кетет. Үстүнө жылуу тон жаап, мамык төшөккө ороп жылытат. А өгөй эне болсо кыздын караашына камынып, куймак куюп чалына кыйкырат. Бар карыган качыр, кызыңдын сөөгүн ап кел. Абышка токойго барат. Баягы кызын калтырган карагай алдына келип, караса үстү башы алтын күмүш, кундуз тон кийип, жадырап жайнап кызы тосуп турат. Жанында күн жетпеген байлык толло сандык бар. Абышка аябай сүйүнөт. Бардык байлыкты чанага салып, кызын отургузуп, үйүнө келди. А өгөй кемпир үйдө кызы менен куймак жеп олтурат. Үстөлдүн астына күчүп мынтип кыңшылайт. Гав, гав, чалдын кызын алтын күмүш менен алып келатат, а кемпирдин кызын эр да албайт. Кемпир ага куймак сунат. Анти бүрбө, кемпирдин кызын эр алат, чалдын кызынын сөөгүн алып келатат де. Күчүк куймакты жеп алып, баягы ырын улантат. Аңгыча кыйч-куйч эте каалга ачылып, босогодо баштан аяк алтын күмүш жаркыраган өгөй кыз кирет. Артынан чал оор сандыкты алып кирет. Кемпир карап алып, чалкасынан кетет. Абышка, чанага башка атты чек, батыраак. Менин кызымы токойго алып барып, кызыңы таштаган жерге таштап кайт. Абышка кемпирдин кызын чанага салып, баягы жерге жеткирип, таштап кайра кайтат. Кемпирдин кызы тиши-тишине тийбей калчылдап олтурат. Аяз чал карагайдан карагайга аттап, бутактарын качыратып, кемпирдин кызына кайрылат. Үшүгөн жоксуңбу, бийкеч? Ой, тоңуп калдым, аязыңа ары алчы. Аяз чал эңкейип, андан да каттуу аяз чачат. Үшүгөн жоксуңбу, бийкеч? Үшүгөн жоксуңбу, сулуу? Ойбой, буту колум тоңуп калды. Жогол нары. Аяз чал андан да ылды эңкейип, мурдагыдан да каттуу үйлөп кирет. Үшүгөн жоксуңбу, бийкеч? Үшүгөн жоксуңбу, сулуу?
Ой, таптакыр тоңдырып салдың. Чирүбел каргыш тийген аяз чал. Аяз чалдын ачуусу келип, өгөй кемпирдин кызын муз менен муз кылып тоңдуруп салат. Таң атпай кемпир чалды токойго жумшайт. Картаң качыр, батыраак чанаңы чек да токойго барып алтын күмүшү менен кызымы алып кел. Абышка аттанып кетет. Күчүк болсо үстөлдүн астынан үн салат. Гав гав, чалдын кызын күйөө күтөт, а кемпирдин кызын сөөгүн ап келейтат. Кемпир ага боорсок берет. Антип үрбө, кемпирдин кызын алтын күмүш менен ап келетат де. А күчүк болсо айтканынан кайтпайт. Гав гав, кемпирдин кызынын сөөгүн ап келейтат. Кыйыч кой жерде дарбаза ачылып, кемпир кызын тоскону чыкты. Кийизди ачып караса, кызы не бактыр кыйып тоңуп калыптыр. Айкырды, кыйкырды. Кеч болуп калса не чара?